Анан многие задаются, да, неге биздин эркектер көп ичип кетти, аялына кол салат. Анан миграцияда канчабыз өлүп кетип атабыз, аялыбыз деле, кызыбыз деле, эркегибиз деле, неге көбөйбөйбүз? Потому что тааныштары жок, потому что акчасы жок. Канчалаган ишке кирейин дейт, канчалаган долбоор жазайын дейт. Байкуштар таанышы жок, акчасы жок, чайналып, желип калып атат. Биз болсо кланга бөлүнүп, эмдин кланы кого поддержит болуп, мындай кучка топ болуп эле калганбыз да. Ошо топко үйүлүп алып, кыргыз экенибизди унутуп калганбыз да. Бизге эң основной алдыга максат коюп биригиш керек болуп атат да. Бириксек максатыбызга өтө бат жетебиз.